Тажикстандын Варух эксклавы менен чектешип турган Капчыгай айылындагы 100 үйдүн 87-си тажик агрессорлору тарабынан тонолуп, андан соң өрттөлгөн. Учурда өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан тазалоо иштери дээрлик аяктап калды. Жергиликтүүлөр мамлекет тарабынан көңүл бурулуп жатканына кубанып турушканы менен, акыркы үрөй учурган окуядан соң катуу кооптонуп калышкан. Коопсуздукту кара берген эч ким жок болуп атат да бияктан. Негизичи бизде. Кадымда келдиңиздер, граница мынакта. Эч ким военный көрбөдүңүздөр да мисалы жок да бизде. Bir-iki gün keldi oşa uruştan keyin, ondan keyin jok azыр bizde вообще. Bir эле мындай арык бөлүп турат мисалы границаны. Эч ким сизге коопсуздукка жооп бербейт да бул жакта. Ошону эми жакшы карап, мыналар бүткөндөн кийин бул жакка ошол 5 метр эме куруп беребиз деп вообще кеттиктер, эми сөз берип кеттиктер. Алды эми бүтсө тайында эми. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан атайын жылуулатылган чатырлар орнотула баштады. Капчыгай айылына 17 чатыр орнотулуп, жергиликтүү бийликтин сунушуна жараша зарыл болгон жерлерге дагы орнотулат. Министрликтин өкүлү бул жайларга негизинен куруучулар жайгаштырыларын билдирди. Жашоого мүмкүнчүлүк бар. 3 кабаттан турат, ичилиги, андан кийин утепленный гиизи бар. Андан сырткары көрүп тургандар өзүңүздөр көрүп тургандар. Чатырдан сырткы апшыкталган. Жылуу эле болот, асты пол, өтө катуу суук болуп кеткен болсо печкасы дагы бар. Облустук бийлик жаңы үйлөрдүн курулушу үчүн 1 миллиард сомдон ашык акча которулганын айтып, жакынкы күндөрү куруу иштери башталарын билдирди. Ага чейин үйсүз калгандарга 300 000 сомдон жашап туруу үчүн кенемте төлөнүп берилет. Биринчи этабында 200 000 сому которулуп, калган 100 000 сому зарылчылыкка жараша дагы которулат. Бул акча буларды жөлөк пул катары, буларды бүгүнкү күндө кышта жашап турган үй салынып бүткүчө жашап өзүнө керектүү нерселерди алып сатып колдоно турган сыяктуу булар колдонулат. Бул эч кандай жанагы зыян тарткан боюнча эмес. Учурда приоритеттүү милдеттердин бири. Ал эми 5 мартта президент Садыр Жапаров Дүйнөлүк банктын операциялык иш-чаралар боюнча башкаруучу директору Аксель Ван Троссенбург башында турган Дүйнөлүк банктын делегациясын кабыл алды. Мамлекет башчысы Тажикстандын Кыргызстанга куралдуу агрессиясына байланыштуу соңку окуялар Баткен облусунун жарандык жана социалдык инфраструктурасынын ири кыйроолоруна алып келгенине өзгөчө көңүл бурган. Акыркы учурда өлкөнүн аймактарынын, өзгөчө Баткен облусунун экономикасын комплекстүү өнүктүрүү артыкчылыктуу милдеттердин бири болуп саналарын айтты. Эки жолку былтыр 2021 жылдын 29 апрелинде жана быйыл ошо 14 сентябрдан 17 сентябрга чейин агрессиялык кесепетинен улам абдан кыйынчылыкка кабылып турат. Ошентсе да Кыргыз Республикасы бул аймакты калыбына келтирүүгө жана өнүктүрүүгө багытталган Кыргыз Республикасынын Баткен облусунун 2021-2035 жылдары өнүктүрүү программасын чечкиндүү түрдө ишке ашырууга белсенип турабыз. Үйлөрдү жана социалдык объектилерди курууга 3,5 миллиард сом бюджеттен бөлүп бердик. 2 айдын ичинде жашоочулардын үйлөрүн куруп берип киргизебиз деген максатыбыз турат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 6 октябрдагы маалыматына ылайык чек арадагы куралдуу кол салууда кыргыз айылдарынан 661 турак жай зыян тартканын жарыялаган. Анын 423-ү жашоого такыр жараксыз болуп, 238 үй оңдоп түзөлүшү керек. Президент Садыр Жапаров суук түшкөнчө үйсүз калгандарды жаңы турак жайына киргизүү тапшырмасын берген. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.